Эгерде сиздин ашказаныңыз ооруп, кыйналып жүргөн болсоңуз, мен сизге азыр эң жөнөкөй аткарууга оңой болгон 2 кеңешти айтам. Аларды аткаруу менен сиз көйгөйдөн жарым жартылай болбосо толугу менен арыласыз. Андыктан аларды аткарып көрүңүз. Көп угуп калам, дарыгер жазган дарыларды ичтим, аны кылдым, муну кылдым, эч болбоду деген сыяктуу даттанууларды угам. Бул жерде бирөөнү күнөөлөштөн алысмын, анткени дарыгер дагы колдон келгенин кылат. Анан дагы ал сунуштаган дарылар чындыгында ошол ашказандыкы же кайсы башка органыңыз ооруса деле ошол органга оорусуна таандык болгон дары болот. Бул жерде дарыгердин күнөөсү жок. Болгону ошол дары-дармек толугу менен айыгып кетүүгө жардам бере албашы мүмкүн. Балким 40% болсо 60% ушундай жардамы тийип, толук айыга албашыңыз ыктымал. Чындыгында бир оору адамга жармашкандан кийин өмүр бою аны менен чогуу жашайт. Ушул нерсеге күбөнүш керек. Бирок көп убакыт бою жакшы оорубай жүрө берүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ошол көйгөйдөн бир аз жеңилдеп алган болсо. Бирок мезгил-мезгилинен баары бир ошол оору адамды козголуп, кыйнап тура берет. Мындан эч кабатырланыштын деле кереги жок, анткени бул адамды өлүмгө алып барбайт. Кээде гана тынчын алып турат. Андан мүмкүн болушунча алыс болуунун, аны менен күрөшүүнүн эффективдүү ыкмаларын таап алышыбыз керек. Ошол катары ашказан деле ооруйт. Орган болгондон кийин анын дагы өзүнүн ушундай туура эмес аракеттеринин натыйжасында адамдын сөзсүз түрдө ооруга чалдыгат. Бул учурда эмне кылуу керек? 2 кеңеш айтам деп айттым. Биринчиси бул таза бал табасыз. Жана эми таза балды кантип табыш керек? Чындыгында мен муну билбейм. Базардагы балга ишеним артпай, көп учурда албай жүрөбүз. Балким ошолордун деле арасында тазасы бардыр. Эртең менен кечинде коюп коюш керек, саздап. Ойгонгондо эле дароо чай кашыктын жарымынча же андан дагы азыраак оозго салып жутуп коюш керек болот. Бул нерсе ич өткөктү дарылайт, ашказандын функциясын жакшылайт. Мындан башка дагы анын пайдалары толтура, бирок ашказанды дагы дарылоого жакшы көмөкчү болот. Анткени ал миллиондогон болбосо дагы миңдеген чөптөрдүн пайдалуу касиеттери жыйналып алынган нерсе. Пайгамбарыбыз дагы сунуштап өткөн. Эми экинчи сунушум бул болсо тамактануу боюнча. Муну аткаруу бир аз кыйын болушу ыктымал, анткени көнүп калган адат боюнча тамактанабыз. Ошону бир аз өзгөртүшүңүздү сунуштайт элем. Эч кур дегенде бир күндө бир жолу. Мисалы бир күндө 3 жолу тамактана турган болсоңуз, анын бир жолкусунда болсо дагы тамактын өзүн жеңиз. Бул сунушту мурдатан эле көп эле айтып келем. Азыр дагы эле кошумчалап кое берип атам. Тамактанууга жарым саат калганда же болбосо андан 1 саат кийин гана суюктук ичиш керек. Ошондо ашказан оорубайт, тамак жеңил сиңет. Ушул нерсени адат кылыңыздар. Ушул 2 кеңешти аткарсаңыз, пайдасы зор болот деп ишенем. Андыктан аракет кылып көрүңүз. Кийин натыйжасын комментарийге жазсаңыздар жакшы болот.